Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңыздарга белгилүү болгондой, саламаттык сактоо системасынын кызматкерлеринин айлыгын жакшыртуу боюнча алардын иш жөндөмдүүлүгүн, ошондой эле медициналык кызматты элге жогорулатуу максатында биздин президентибиз тарабынан президенттин жарлыгы чыккан о неотложных Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосунун жана саламаттыгынын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктерилгис чаралар жөнүндө ушул президентибиздин жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна кол коюлду. Ал токтом үстүбүздөгү жылдын 8 апрелинде саламаттык сактоо системасынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Ушул токтомдун негизинде биздин саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү кызматкерлердин эмгек акылары 50%га көтөрүлдү. 1-июлдан баштап, ал эми үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акылары 1-апрелден баштап 100%га көтөрүлдү. Бул кошумча чыгымдар республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Буга кошумча 1 миллиард 131 миллион сом кошумча каражат талап кылынат. Бул каражаттар бүгүнкү күндө финансы жана экономика министрлиги тарабынан табылган. Тийиштүү өзгөртүүлөр республикалык бюджетке киргизилгенден кийин бул кошумча чыгашылар төлөнүп берилет. Ошондой эле мен дагы бир айтып кетчү нерсе, мен жана айтып кеткен 1-апрелден баштап төлөнө турган үй бүлөлүк дарыгерлерге чыгымдар, алар быйылкы жылдын бюджетинин алкагында каралган 630 миллион сом көлөмүндө. Добрый день, уважаемые телезрители. В целях совершенствования оплаты труда работников системы здравоохранения, повышения качества оказания медицинских услуг населению и эффективности работы медицинских работников и в соответствии с указом президента Кыргызской Республики о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике от 8 февраля текущего года правительством Кыргызской Республики принято постановление о внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики по вопросам оплаты труда работников системы здравоохранения. В соответствии с этим постановлением с 1 июля текущего года заработная плата работников системы здравоохранения повышается на 50%, а заработная плата семейных врачей они повышаются в 2 раза с 1 апреля этого года. В соответствии с этими постановлениями Министерством экономики и финансов изысканы дополнительные средства в сумме 1 831 миллион сомов. Кроме того, в целях покрытия расходов семейных врачей в 2 раза в этом учрежденном бюджете республиканском были предусмотрены средства в размере 630 миллионов сомов. Поэтому в соответствии с этими нормативно-правовыми актами будут профинансированы соответствующие расходы Министерством экономики и финансов, соответственно, с 1 апреля и с 1 июля текущего года. Жогору айтылып кеткен Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде жана ушу өкмөттүн токтомунун негизинде 1 апрелден үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы 100%га көбөйөт деген. Базалык акыларды эгерде мурун азыркы учурда 5 000 болсо, 1 апрелден 10 000 сомго чейин жетет. Анан орточо айлык маянасы бир штаттык бирдикке үй бүлөлүк дарыгерлердин 8598 сом түшсө, көтөрүлгөндөн кийин 17 197 сомду түзөт.
Бирок ошо айтып кетиш керек, 1 апрелден баштап үй бүлөлүк дарыгерлердин индикаторлордун аткаруу негизинде төлөмдөрү токтотулат. Экинчи этап башкы медициналык кызматкерлерге ушул 2021 жылдын 1-июлдан баштап айлык маянасы 50%-га көбөйтүлөт деп. Ошонун негизинде врачтардын айлык маянасы учурда орточо айлык маянасы бир штаттык бирдикке 8598 сом болсо, көтөрүлгөндөн кийин 50%-га көтөрүлгөндөн кийин 12897 сомду түзөт. Орто даражадагы кызматкерлердин айлык маянасы азыркы учурда 7826 сом түзсө, 50%-га көтөрүлгөндөн кийин 11739 сомду түзөт. Кичи даражадагы кызматкерлердин айлык маянасы азыркы учурда 6659 сомду түзсө, көтөрүлгөндөн кийин 1-июлдан баштап 9989 сомго чейин жетет. Андан тышкары административдик башкарууда иштеген кызматкерлердин айлык маянасы да 50%-га көтөрүлөт. Мисалы, азыркы учурда орточо айлык акысы бир штаттык бирдикке 9634 сом болсо, 50%-га көтөрүлгөндөн кийин 14451 сомду түзөт. Жана башка кызматкерлердин айлык маянасы 40%-га көтөрүлөт. Бул кызматкерлердин орточо айлык маянасы бир штаттык бирдикке 6659 сом түзсө, көтөрүлгөндөн кийин 9989 сомго чейин түзөт. Азыркы учурда саламаттык сактоо уюмдарында жалпы 73504 штаттык бирдиктер бар. Анын ичинде врачтар 12269 штаттык бирдиктер, үй бүлөлүк дарыгерлер 2911 штаттык бирдиктер, орто даражада кызматкерлердин 31175 жана кичи даражадагы кызматкерлердин 14639 штаттык бирдиктер бар. Ошондуктан азыркы учурда ушул бекитилген токтом негизинде бүткүл саламаттык сактоо уюмдарынын финансылык ишке кызматкерлер 1 апрелден баштап биздин үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыктарын жаңы эреже боюнча эсептеп башталат. В исполнение вышеназванных указа президента Кыргызской Республики по совершенствованию системы здравоохранения, а также постановления правительства Кыргызской Республики по изменению системы оплаты труда медицинским работникам, заработная плата медицинских работников будет повышена на 50%, и повышение произойдет в 2 этапа. Первый этап – это с 1 апреля заработная плата семейных врачей будет повышена на 100% и составит в среднем 17 197 сомов, при том, что в настоящее время средняя заработная плата составляет 8598 сомов. Второй этап повышения заработной платы начнется с 1 июля 2021 года и коснется он всех остальных медицинских работников. Так, заработная плата врачей после повышения составит 12 897 сомов, при том, что в настоящее время средняя заработная плата одного врача на одну ставку составляет 8598 сомов. Заработная плата среднего медицинского работника после повышения в среднем достигнет 11 739 сомов, когда в настоящее время она составляет 7826 сомов. Заработная плата младшего медицинского работника, к ним относятся у нас санитарки и уборщицы, составит 9989 сомов после повышения, когда в настоящее время она составляет 6659 сомов. Кроме этого, повышение заработной платы также коснется и административно-управленческого персонала медицинских организаций. Им тоже зарплата будет повышена на 50%. И в среднем зарплата персонала, управленческого персонала составит 14 451 сом при 9634 сомах в настоящее время.
Вот заработная плата прочего персонала будет повышена на 40%. И уже в июле месяце, с учетом повышения, она составит 9989 сомов. Хотелось бы сказать, что в настоящее время в секторе здравоохранения насчитывается 73 504 штатных единицы, из которых врачи занимают 12 269 штатов, семейные врачи 2910 штатных единиц, а средний медперсонал это 31 175 штатных единиц и младший медицинский персонал 14 639 штатных единиц. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня.